Кыргызстанда эркин күрөш эзелтен абдан популярдуу спорттук оюн катары калыптанып келген. Жана Кыргызстанда түзүлгөн курама команда дүйнө деңгээлинде жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Күрөштүн бул түрүндө балбандар салмагы жана жашы боюнча 7-8 категорияга бөлүнөт. Мында балбандар ар түрдүү техникалык ыкмаларды колдонушат. Бүгүнкү күндө эркин күрөшкө кызыккан жаш жеткинчектер арбын. Алардын спортко болгон кызыгуусу артып, күрөшүүдөгү ыкмаларды терең үйрөнүп, машыгышууда. Бүгүнкү күндө техниканын өнүгүп жаткан учурунда балдарды кайсыл бир спортко кызыктыруу алда канча кыйын. Ошондуктан спорттун түрүн тандоодо баланын шыгына да маани берүү зарыл. Спорттун эркин күрөш түрүндө балдарды машыктырууга бир гана күч болуу бул аздык кылат. Алгач келгенден баштап балдарды акырындык менен тарбияга үйрөтүп, андан соң күрөштүн ыкмаларына киришишет. Бул туурасында көп жылдан бери машыктыруучу катары балдар менен иштешип келген Жумагулов Ариет спорттун балдарга тарбиялык мааниси чоң экендигин баса белгилейт. Бул эркин күрөштө негизи бул эң жакшы спорттун бири. Себеби адам жаштыгынан жаш балдар келсе чыңдалат. Бул нерседе өтө ийилчек балдар пайда болот. Ана бул эркин күрөштүн бирден бир себеби бул олимпийский спорт. Мына тарбиясы жагынан дагы эң мындай өзгөчөлүк да бул жердечи. Мындай көчөгө чыгып урушпайт. Себеби бул күрөш сүннөт. Сүннөт болгон үчүн бул баланын тарбиясын өзгөртүп коет. Көчөдөн балдар келет, ар кандай бала келет, шоу келет. Көчөдө жүргөн балдар келет. Бирок мына күрөшкө келип, жакшы тарбия алып, жакшы мындай өзгөрүүлөр болот. Анан эркин күрөшкө бизге эң алды 5 жаштан келет. 5 жаштан келет. Азыркы учурда эң чоңу 17 жашта менде. Жаш балдарды мүмкүн болушунча жаштыгынан берген жакшы бул эркин күрөшкө. Негизи эркин күрөштө айтылган бала эркин күрөшкө келсе 5-6 жаштан бул норма депчи. Себеби бул эркин күрөш өтө кыйын нерсе. Башка спорттордон караганда айырмасы ошодон. Эркин күрөштө бутунда туруп буттан кармоого, кагууга, чалууга, секирүүгө, эңкейтип, буралтып, ыргытууга жана башка ыкмаларды колдонууга жол берилет. Бирок бул ыкмаларды колдонуу үчүн бул тестер балдар үчүн али эрте. Ошол себептен машыктыруучу жөнөкөй көндүмдөрдү үйрөтүү менен спорттук күрөштөрдүн айырмачылыктары туурасында айтып өттү. Негизи эркин күрөштө көпчүлүк ойлойт экен, жанагындай оор бул балага нагрузка дейт. Жок, биз спортко жаңы келген балдарды негизи эле тренерлер жаңы келген балдарды нагрузка кылбайбыз, баланы көндүрөбүз спортко. Андан кийин балага жардам беребиз. Ошентип жүргөндөн кийин уже секин уже баланы уже спортко негизи көндүрүп алабыз тренировкасындачы. Көпчүлүк нагрузка болуп калат, травма алып калат, баягы оор нерсе көтөрүп белдери ооруп калат дейт. Жок, андай эмес. Себеби бала жаңы келгенде эле биз өзүнүн курак балдарды көтөргүзбөйбүз. Постепенно секин үйрөтүп алабыз ал балдарды. Эми эркин күрөштүн эң айырмачылыгы бул тездикти талап кылат биздечи. Тездик, анан прием көбүрөөк билиши керек. Анан бала көбүрөөк акыл менен күрөш керек. Бизде эркин күрөштө күчкө прям мындай көп басым жасаштын кереги жок. Главный бала тездикте жүрсө, шамдагай болсо, анан акылы жакшы, шустрый болгон болсо, көбүрөөк жеңиштерге жетет. Анан көпчүлүк ойлойт, жанагындай физика үйрөнүп алып, колдору мындай качок кылып алып, жеңишке жетем деп. Жок, бизде андай нерсе болбойт. Эркин күрөш айырмачылыгы, башка спорттон айырмачылыгы бизде өтө көп тездик талап кылат. Эркин күрөш эки спортчунун белгиленген эрежелеринин алкагында ар кандай ыкмаларды колдонуп бири-бирин жеңүүгө багытталган спорттук күрөштүн эл аралык түрү. Бул спорт түрүндө атаандашынын далысын килемге тийгизүү же упай эсебинде алдыга чыгуу негизги максат болуп саналат. Биринчи адам менен иштеп атканда дистанция кармап, адамды чүстөтөбүз. Күрөшүп аткан адамды чүстөтүп күрөшөбүз. Түшүнүктүү? Ошол жерден карагыла. Башты алдыга тартабыз, көрдүңөр? Башын тартасыз, кайра көтөрөт. Көрдүңөр? Ошол моментте карагыла. Вот, баш көтөр, кайра ушул моментте уже даяр турабыз. Ахват, башты сырып кылабыз. Опа, проход. Көрдүңөр? Разок. Кайра турабыз. Бул спорттун түрүнө 5 жаштан баштап келип, машыктыруучу көрсөткөн кыймылдарды өз дараметине жараша окшоштурууга аракет кылган жаш балдар арасында Даниэл да бар. Ал да аз убакыттын ичинде күрөштүн татаал ыкмаларын аткарып, өз салмагындагы жаш балдардан алдыда келет. Жашым 11-де, атым жөнүм Максуталиев Даниэл. Башта турнирге барганбыз. Анан күчтүү балдарга чөйргөн үчүн кыйналып, турнирден бара берген үчүн утулуп жүрөп, анан ута баштадым. Өзбекстан, Казакстан,
Өзбекстанга келген балдарға, Қазақстан балдарына, Якуттун балдарына түшөм. Якуттун боюнча 3-чү месте алдым. Өзбекстандан, Қазақстан Иллишайдан жокмун. Анан бу жерден турнир болгон залдан. Ошол жерден 1-чи месте алгам. Караңла, күрөштасың. Колун кармап алды уже, көрүнөрбү? Вот уже. Карасаң, колун кой бербей тез канча. Көрүнөрбү? На, бутка аракет кылабыз. Вот, бутка аракет кыл, сразу кел. Көрүнөрбү? Свободно. Бошоок тур, тырышпа. Мындай жаш өспүрүмдөр менен иштөөдө чоң эмгек жана сабырдуулук талап кылынат. Анткени бул спортту өз деңгээлинде үйрөтүп алып кетүү үчүн көп убакыт керек болот. Ошол эле учурда ата-эне да кайдыгер болбоосун машыктыруучу баса белгилейт. 5 жаштан келгенде 2 жыл 3 жылда бала уже спортту түшүнүп, мындай ийгиликтер жаратып калган учур болуп калат. Анан көпчүлүгү баланы алып келет дагы уже бир 5-6 айда эле сразу результат болбойт дейт, жок. 5-6 айда эч кандай мындай результат кылышы кыйын. Бала себеп спорт түшүнбөй келет. Бала уже 5 жаштан келген болсо, бир 8-9 жашта спортту түшүнүп, эми ошол маалда баягы күрөшүп калган болот. Мындай айтканда ковёрдү чистетип баштаган болот. Спортто мындай келет, бир күн келет, 2 күн келбей коет. Бир жума келет, кайра 10 күн, 15 күн келбей коет. Ал нерсе баланын результаты чыкпайт. Балада биринчи өзү дисциплина болуш керек, тартип болуш керек. Режим болуш керек, питаниясы туура болуш керек, анан ошондо баланын результаты чыгат. Анан ал нерселерди кармабаса, тренер укпаса, режим кармалбаса, тренировканы бир келбей болсо 3 жыл эмес, 5-10 жыл жүрсө деле ал баланын результаты чыкпайт. Биринчи очередь спортто дисциплина. Эркин күрөштө балдар менен тең тайлаша күч сынашкан Асема да бул спортто 1 жылдан бери машыгат. Бул убакыт ичинде күрөштүн мыкты ыкмаларын үйрөнүүгө жетишти. Ал өзүнүн тандоосуна мыкты кыргыз күрөшчүлөрү 4кө бергенин жашырган жок. Менин атым Асена, мен 11 жаштамын. Мен эркин күрөштө 1 жыл машыгам. Мен өзүм чоң эжелердин көрүп, мен да кызыгып эркин күрөшкө жазылгам. Олим Барпанын жаш көрөм. Машыкканы анан бар нерселер өттү. Келечекте мен Мерим Жумназарова болгум келет, анан кийин Айсыл Турбековна болуп, чемпион кызым болгум келет. Күрөштүн мына ушундай жөнөкөй эрежелерин, көнүгүүлөрүн жасап өтүп 3 жыл убакытта гана өспүрүмдөр мелдештерген даяр болот. Бул жылдар аралыкта үзгүлтүксүз машыгуу болуусу шарт. Айрым учурларда машыгууну таштап башка залга кетип калып, эмгегибиз текке кетет деген машыктыруучу ата-энелерге баланын каалоосуна терең маани берүүсүн айтат. Мага келгенде баладан биринчи очередь ата-энеси менен сүйлөшүлө айтам негизи. Тартипке көнсүн. Бир эле мен залда эмес, үйгө барганда сиздер да айтыңыздар, баладан талап кылыңыздар. Нени үйрөндүң, не кылып келдиң, не болду, үйрөнүп атасыңбы деп сиздер да талап кылыңыздар дейм. Анан залга киргенден баштап бала 1,5-2 саат, как обычно мен колумда болот. Мен тартибиме көнөт. Ошол нерсени залга келгенде ата-энесине айтылат. Ошол негизинде тренировка өтөм. Себеби залда тартип болушу керек бизде. Тартип болбосо анда спорттун мындай пайдасы жок болуп калат. Бардык спортко негизи баланын өзүнүн кызыгуусу болушу керек. Бала кызыккан спортто же кызыккан нерсесинде результат болот. Анан кызыкпай эле ата-энеси заставить этип, же биринеден бир эптеп залга келип турса болду десе, анда ал баладан результат чыкпайт. Эң биринчи баланын өзүнүн кызыгуусу болот. Биринчи очередь биздин максат ушул жерде жаш балдарды тарбиялап, чемпион Кыргызстан кылуу эң биринчи максатыбыз. Андан кийин Азия, мир, олимпийский чемпион кылабыз деген ниетибиз бар негизи. Бул жумушта баштадым, 2 жыл болду. 2 жылда Кудайга шүгүр көптөгөн жеңиштерге жеттик, ийгиликтер болду. Мен азыр жаш балдарым көп болгон үчүн дагы Кудай буйрса дагы убакыттар бар. Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтер жеткизебиз деген ниетим бар. Ошол негизинде аракет кылам, күндөн күнгө изденем. Чоң күчтү жана эмгекти талап кылган спорттук машыктырууда жеткинчектер арасынан өзгөчөлөнүп, өз ийгиликтерин жаратып, башкаларга үлгү болгон жаштар да жок эмес. Алардын ичинде 13 жаштагы Атай өзүнүн Кыргызстан ичиндеги 7 областтан алган ийгиликтери менен бөлүштү. Мен Эркинбеков Атай, мен Карагулжада төрөлгөм. 2013 жылкы болом. Мен
2022 жылдан бері машығам. Азыр зал машыққаныма 4 жыл болдым. Мен чоң игіліктер жаратқам. Азыр көп жерлерге, Қырғызстан жерлеріне, Тоқтоғұл, Бишкек, Жалауат жерлерге бар келгем. Ол жақтан да бірінші месаларды алып келген. Бұл грэплингте бұлар қысмай, болевой рычагтарды тарса болады. Анан эркин күрөшөсүң. Биринчи келгенде балдардан коркуп, турнирлерге чыкпай жүргөнбүз. Анан кийин машыгып, көп нерселерди үйрөнүп, анан турнирлерге чыгып баштаганбыз. Азыр баары жакшы. Бул медалдарды Оштон, Жалауаттан, Бишкектен, Токтогулдан, Чоңайдан ушу алганмын. Каарманыбыз күрөш, алардын ичинде грэплинг боюнча мелдештерге катышып жүрөт. Ал буга чейинки кыйынчылыктарын эске албаганда өз салмагындагы балдарды артка калтырып, машыктыруучусунун сыймыгы болуп келет. Мен Маман Сатков Нуртилек 2013 жылкы болом. Грэплинг боюнча көптөгөн ийгиликтер жараткам. Грэплинг боюнча турнир болуп, 40 салмакта чемпион болгом. Ошто болуп өткөн. Мага аябай жаккан. Адан башка мынада дагы Ошто болгон. Буда 35 килограммда чемпион болуп, биринчи местени алгам. Спорттук оюндар ичинен кыргыз күрөшү же болбосо башка элдин күрөштөрү камтылган спорттун түрлөрү болобу, анын ар биринин өзүнө гана таандык бекем тартипти кармалчу эрежелери болот. Аны өз шартын бузбастан аткары бул чоң жоопкерчилик жана милдет. Бүгүн мына ушул спортко эбегейсиз эмгегин арнаган жаш спортчуларга ийгиликтерди гана каалайбыз.